Элдин жүрөгүнөн түнөк таккан мыкты ырчыларыбыз Кенже Көбөкова жана Майрамбек Осмонов бүгүн биздин коногубуз. Саламатсыздарбы? Биздин бүгүнкү куттуу өргөбүзгө кош келдиңиздер. Рахмат. Баягы кыздын 40 жашына караганда эркектин 50 чачы ыйык дейт го. Рахмат чакырганыңыздарга. Болбосо эмне деген сон таланттар бар эле. Өнөрлүүлөр өрдөп турган учур азыр анан сиздерге да чоң ийгиликтерди каалайбыз. Жетинин бири Кыдыр дейт, 7-чи канал абдан азыр алдыга озунуп турган учуру. Ушуңардан тайбагыла. Рахмат. Рахмат. Сиздерге да чоң рахмат. Бүгүнкү ушул Ноорус майрамында жалпы кыргыз эли менен биздин телеканал менен телекөрүүчүлөр менен чогуу тосуп атканыңыздарга ыраазычылык билгизели. Анда эмесе алгач эле кыргыздын салт экен дасторконго нандан ооз тийип, анан кийин сүмөлөктөн ооз тийиңиздер. Рахмат. Майрамыңыздар менен бисмилла. Акындын же. Жөн эле агым бу. Сүмөлөктөн ооз тийип коюңуз. Мындай жесе болобу ооз тийбейт. Жеңиз. Чай ичпесе болот да? Чай ичип коюңуз, сөзсүз түрдө. Апам айтчу эле ошондон кийин анан чай ичип койсоң бөйрөккө жакшы депчү. Анда сөзүбүздү дароо эле баштай берели. Майрамбек агай, сиз ошо көп кырдуу талантсыз, обончусуз, аткаруучусуз, пародиста болуп кетесиз, куудолдо болуп кетесиз. Андан башка дагы кандай өнөрлөрүңүз бар? Акынчылык жайым бар. Кичине комуз өнөрүмдү да чыгарсамбы дейм, нике кыям. Айтмактан эле жүрбөйм, кадимгидей кирпич кынайм, кафел коем, устамын. Аялым менен кокус урушуп калган мезгилдерди алдырбайм. Сиздердин күйөөңүздөргө окшоп алдырбайм мен. Кадимгидей алдыга оозунуп чыгып, тууну сайып койгон адаттар бар анан. Мунун бардыгы эле өнөр да. Ооба, жигитке жетишүүнө ыраазылык кылат. Адам баласы ниетин түз кылса, бирөөгө болгон ой пикирин оңдосо, мындай сага бир терс көрүнгөн адамдын дагы жакшы мындай сыпаттарын тапсаң, жашоо аябай жеңил да негизичи. Кенжайым, сиз дагы бүгүн мына түз эфирде Нооруздағы майрамдык чыгарылышыбызда конок болуп отурасыз. Анан сизди жалпы эл ырыңыз менен, дайыма колуңуздагы комузуңуз менен, андан сырткары ушул улуттук кийимди катыра келиштире кийип, элдин алдына чыгып жүргөнүңүз менен тааныйт. Анан сизде да башка өнөрлөр барбы? Бул кичтей нике кыйбайсызбы? Ушундай өнөрлөрүңүз барбы деп билсек деп атабыз. Биринчиден эми жалпыңыздардын майрамыңыздары менен 7-чи каналдын жалпы жамааттын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Мындай Ақтасторкондо жакшы манайда эми биз Майрамбек байкеге жетпейбиз. Майрамбек байке өзү мындай бул киши менен узак жолго чыккан аябай жакшы болуш керек деп жаңы эле айтып отурдум. Анан бизде өнөрдө эми бизде андай өнөр жок экен чын эле. Ырчылыктан башка өнөр жок го дейм. Чыгып калар бир убактарда мүмкүн жашырган дагы бир мыкты тамак жасайттырсыз. Эми башка өнөрдөн эми кол өнөрчүлүк деп айтып коюшат го, аял кишиге татыктуу деген. Эми апам үйрөткөн эле бир аз мында аялга татыктуу нерсе бир кол өнөрчүлүктөрдү билем. Анан эми уруш жагынан эми биле айта албайм. Мен жакындарым эле айтпаса, сиздин урушканда мен айтып атат го, Майрамбек байке мен оозунуп жеңем депчи. Мен бирок оозунуп жеңе албайт болушум керек, ушул жери бар да. Анда сага кыйын болот жашоо кыйын. Мынакей бүгүн экөөңүздөрдү дагы мен эмне үчүн сиз экөөңүздөрдү бир дасторкондо бир отургузуп калдык чыгармачылык инсандардын арасында. Анткени мына биз дагы бир иликтеп карап көрөт турган болсок, өзгөчө көп убакыттан бери дегеле ушул Майрамбек агайыбыз жазган ырлар баягы оон катары, ыр катары эле жөн эле бир профессионал ырчылардын эле оозунан ырдалып калбастан, элдин оозунда дагы кайсы бир жөнөкөй эле адамдардын бир отуруштарында дагы ушул эл оозунда ырдалып жүргөн ырлар көп. Андан кийин да мына Кенжайым сиз дагы чыгып жүрөт, сиз ырдаган ырлар дагы ушул элдин арасында отуруштардын көркү болуп жүрөт. Ошондуктан сиздерди элдин арасында ыры сиңген ырчылар, таланттар катары бүгүн экөөңүздөрдү бирге отургузуп атабыз да. Анан эң кызыгы бир жакшы нерсени билгибиз келет. Экөөңүздөр бири-бириңиздердин ырыңыздарды билесизби деген бир элде дагы бир кызык суроо болуп атат. Анан экөөңүздөр бири-бириңиздердин өзүңүздөрдүн ырыңыздар эмес, бири-бириңиздердин ырыңыздарды ырдасаңыздар деген. Бул кыз экөөбүз сырыбызды деле билебиз. Мындай жөнөкөй жакшы кыз да. Мындай чындап айтканда бул урушканды деле билбесе керек, чындап айтам. Көп мындай Кенже Көбөкова жөнүндө мен жаман сөз
терс жактан укпадым. Анан өнөрлүү адам кошо керек да. Ушакчы болбош керек, анан жакшы өзүн таптап талантын алдыга жылдыра бериш керек да. Анан ырдай беребиз биз, жанагы Кенжердаган ырды мурункудай күлчү кайра, мурункудай сүйчү кайра деген арасындагы сүймөнчүккө айланып аткан. О абдан популяр. Сиз ырдап бересиз. Ооба. Мен ырдап берейин, Биринчи сиз ырдап бериңиз. Эми бул ырды ар дайым айта жүрбөсөк болбойт. Заманыбыздын залкары деп айткандан биле алыспыз. СССРдин залкары, заманыбыздын залкары десек жарашат. Самирбек Үсөнбаев агай сөзү акын, бирок оондор чанда да. Анан жубайына чыгарган чыгарма экен. Ошол кишинин Кечирип кой деп. Аны ошол кишинин кечирип кой деп чыгармасын ырдап коелу. Бирок ош чергесинде алигидей деп айтып жүрүшөт. Кээ бирөө баягыдай деп жүрүшөт, бирок негизги темасы кечирип кой. Сен улам ачып тура. Ой, баракелде, абдан соны ырдадыңыздар. Доодон ырдаш.
экөөңүздөр Биз менин таңайсыз. үнүңүздөр дагы бири-бириңиздерге аябай туура келди окшойт. Бир ырчы менен экинчи ырчы да бири-бирине туура келиш өтө кыйын го. Бирок экөөңүздөр азыр бир адам ырдагандайлар ырдадыңыздар да. Анан эми Кенже айымдын дагы Майрамбек агай сиздин чыгармачылыгыңызга сый менен мамиле жасайт экен, сиздин ырыңызды билдик. Сиздин Майрамбек агайдын чыгармачылыгынан кабарыңыз барбы? Эми Майрамбек Эми далилдешиңиз керек. Багы мындай ачыгын айтсаң эле мактап аткандай болот, бирок мындай жерде айтып алгым келет да. Көтөрөм. Негизи багы бул кишинин бир өнөрү ар тараптан да. Өзүңүздөр билгендей пародист жагынан болобу, ал парочу жагынанбы, бул негизи бизди мурун тарбиялаганда устаттарыбыз айтар эле да, силер өнөр адамдарсыңар, ар бир сөзүңөрдү аңдап сүйлөгүн, анан сүйлөгөндү билгиле депчи. Анан биз деле ушу сөз жактан аксап, кийин эле мына ушу Майрамбек агайыбызда болгон агаларыбызды көрүп, эжелерибизди, инсандарыбызды көрүп, анан сөз бакканда үйрөндүк да, мындайча айтканда. Анан анысы кандай көп обондору бул кишини элдин баары билет, баарыбыз билебиз дегендей, анан көп эле бүт мен ырчымын деп баш көтөргөндөр ырларын ырдап жүрөбүз. Мен да ырдап жүрөм, арасында баарыңыздар сүйүп уккан, элге жакшы жайылган ырын Сезимдин ыры деген чыгармасын аткарган аракет кылайын. Эми Майрамбек байке жетпесек дагы. Автордан ашып кеттіңіз окшойт. Ашып кетти. Абдан жакшы жооп болду. Сонун ырдалды.
Эми Майрамбек агай, сиздин көп кырдуу талант экениңиз чынында элдин баары жакшы билет. Анан ошонун ичинде деле ушул кодулдук, пародия тарабында көп эле бир эмгектер жасап жүрөсүз. Эл билет, атактуу адамдарды деле туурап жүрөсүз. Бирок бүгүн сиздин бир жаныбарларды туурagaныгызды көрсөк дедик эле, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ушул жаныбарлардан туурап берсеңиз кандай болот? Мен бир айылга барып калсам, ошондо 1-2 январь болуш керек эле. Жаңы жылдан барып ата-энеме бир зыярат кылып келейин деп анан барсам. Ошол кезде мен деле жаш болчумун, эми азыр жаңы жылды көп тоспой калдым да. Анан ошол кезде таттуу-маттуу нерсени кечинде үйдөгү майда балдар эшикке ыргытып берген окшойт. Анан үйдө бир жакшы кызыл короз бар эле. Ошол байкуш улам ыргытканды жей берген да муздакчы. Анан эртең менен барсам деп эле калыптыр, баягы мындай узак эле кыйкырган короз болчу. Анан ошондойн ойлоп калдым, мындай жаныбарларды да кээде туурап коюш керек экен деп. Анан айылда жакшы эртең менен уктап атсаң, моу телекөрүүчүлөр көзүн жумуп алып уксаңыздар болот. Көздү жумсаңыздар, эми угуп көрүңүздөр. Наркы айылда бир короз кыйкырып атат да. Ал мынтип кыйкырат. Айылдын эң керемети да. Эртең менен короздун кыйкырган. Анан уктап атсаң, ой, киргиле чай ичкиле. Малды айдап келдим. Ой, кир деген бир сонун үндөрдү айылдагы. Аруу таза. Анан ат башка барып калдым. Барсам эле бир мындай характерибиз окшошуп кетет экен, мындай бирөөнүн сөзүн укпаган, мага окшогон бирөө келип эле. Эй, маке. Дагы байланып турган атты көрдүңбү? Ооба. Ошол мени угат да, деди. Кандай угат сизди? Мен кел десем келет, кадимгидей, баламдай деди да. Анан көрүңүзчү гана десем эле ноктосун мынтип эле жүгөндөрү шылдыратса эле ат чуркап келет экен. Анан мынтип башынан сыласа баштым да, анан баягы жүгөн ноктону салганча кадимгидей баладай да, адамдай. Көрдүңбү? Сен эмне кыла аласың деди. Кандай өнөрүң бар ушундай малга жакын, жаныбарга жакын деп калды. Анан Майрамбек, башың жакшы эле чоң иштетем, бир балай кылып кутул дедим мен ушунданчы. Анан үйдүн ичинде болчу да кудаларчы, анан бир 20-30 киши, залы чоң экен. Анан унчукпай кирдим. Мээме эч нерсе келбей атат, бирок аябай изденип атам. Бирок бат эле тапчу элем, аябай кыйналдым. Анан эмне кылсам, бир ит менен мышыкты бир балага тураш керек. Эки иттин алышкан турачымын да, кадимгидей эки иттин алышкан бир учурда. Анан кийин кирип баратып ойма келди. Жана чоң иттер воф деп үрөт да. Анан отуруп, ана ысык чайдан куйгулаймы деп калганда, анан баягы дагы тийишип калды баягы киши. Ой, маке, болбойсуңбу, жооп бербейсиң мага деп калды. Анан жооп берейин. Бир жолу жана Юрий Бабков дегенди билесиздер да. Ооба, билебиз. Ошол экөөбүз КТРден чыгып алып, анан обедке кетип атсак, Фаиза жака. Бир үйдөн ит үрүп чыгып калбадыбы? Деп кичине пауза кылып койдум. Ал эмне деген ит деп сурап атышат да. Ал деген тиги Бабковду тааныйт экен дедим. Койчу маке, кантип эле ушу ит Бабковду таанысын дейт. Тааныды. Кантип тааныды дейт. Монтип тааныды. Чыккан деле баягы ит деле мындай эттүү кишини жакшы көрөт окшойт. Бабков деп үрдү дедим. Десем зал жыгылып калды. 30-40 кишинин күлгөнү аябай муш болот экен, дем жетпей айнекти ачканбыз. Анан сени тааныбай атпайбы деди. Мына мени ат тааныйт, болуптур Бабковду ит тааныйт экен, сени эч ким тааныбай атпайбы деди. Анан жок, биз анан обедтен келатканды сурабайсызбы дедим. Обедтен келатканда бир ошол ит эле жашаган үйдө дагы бир мышык бар экен. Тамдын үстүнөн мындай мени карап, мени тааныды десем, дагы пауза кылып атам да. Кантип таанып калды дейт. Майрамбек деди десем аябай күлүшкөн да. Ошондон бери азыр жаныбарлар эки артист тааныйт. Бабков, анан Жакшы. Жаңы дагы туура деп коюн, жаңы жылдан кийинки коросто. Деп эле калып турбакчы. Ошон үчүн муздак нерсенин ырыкчылары көп жебеш керек да. Анан келинчек кара суудан да. Анан элдер айтат, токтобулдан эле албайсыңбы депчи.
Токтогулдан алсаң, өзүңдүн айылыңан алсаң, мен көрүп атам да. Өзүнүн айылынан алгандардычы. Бирдек болсо, алып келчи ана чаканы десең эле үйүнө кетип калат экен. Оны чаканы алып берип коесуң да эч керек экен да, анан алыс жер жакшы экен да, урушуп кетсең, эшикке чыгып, нары бери айланып, мында элестетет, суук эшик, жол кирет, такси менен тиги барыш керек, андан жол жүрүш керек. Кара сууга жеткенче 8 саат да анан ачуу тарап кетет экен. Эмнеге кара суудан алдың дейт да. Кара суунун кыздарын билбейт экенсиңер силер дейм. Кара суунун кыздары такыр башкача болот. Илгери Кожомкул деген баатыр кара сууга барыптыр да. Анан баягы темир сатып аткан бир суроо өтүп кеткен аял, сары аял. Сиз Кожомкул баатыр белеңиз десе, кояктан билдиң десе. Таанып калдым, сизди таанып калдым деп бир лом бериптир да. Мына ломду ийрип бересизби десе, кел деп туруп анан. Мында ийрип койгон экен. Десе тиги кара суулук баягы темир саткан аял. Чын эле Кожомкул турбайсыз деп кайра түздөп коетмиш. Анан кара суунун кыздары ошондой мындай кыйшыйып алган түздөп коет дедим. Анан кичүү болсо дагы иши бүткөнчө сиздеп коет. Анан баткак болсо да, бороо болсо дагы бакытын издеп коет, ошентип бизге окшогонду таап алат деп жакшы сөз айтып коем. Эми бул кара суудан аял алдың, кашайып турмушуң аябай оор дегендерге бул сонун бир азык да эмес, Кудай кааласа. Дагы эмне суроо? Рахмат. Эми сиздин ушундай жакшы мыскылыңыздан кийин, жашоодон алынган аскияңыздан кийин кенже айымга берели. Жакшыр менен коштоп туштасыз артын. Сиз бирөөтөн эле артынан ырдап койбойсузбу анан кийин? Мен андайым жок. Мен артынан мен ушак айтпайм, ырдабайм. Жакшы сөзүңүздөн кийин эми эстей жүр деген чыгарманы угат берем. Жапа чекпей жүр, жакшы бир жаман дешпей жүр. Жанашып берген аткарган ай, жаштыкты жаныңан эстей жүр. Жанашып берген аткарган ай, жаштыкты жаныңан Эми мынакей бүгүн майрамда отурабыз, Майрамбек мырза. Анан майрамда дагы сиз көпчүлүк ушул майрамдык чыгармаларга да кайрылып калган. Сиздин чыгармачылыгыңызда дагы мындан алыс эмессиз. Ушул Норуз майрамы жөнүндө дагы ырыңыз бар. Анда эмес ушу жалпы телекөрүүчүлөр менен ушул ырыңызды окусак. Бул ырды 7-классында чыгаргам. Клубтан бир концерт болуп, анан Норуз күнү чыгып келатсам бир агайым Нурбек Исмаилов деген агайыбыз бир Норуз жөнүндө ырдап атыптыр да. Анан мындай угуп отуруп анан элестетип, оонун жазып койгон. Кийин 92-жылы Алымхан Дегенбаева деген акын эжекебиз бар, бизге советке келин болгон, жеңе деп койчубуз. Көп жыл болду көрө элекпиз анан. Шаршенин атындагы Кудулдар театрына келип жумушка киргенде, "Эй бала,
Муну оонуң жакшы экени ушуга бир сөз жазып бербейми да, анан жазып бергенде ошол эженин ыры ошол 92-жылдан бери тынбай ырдалат. Ошол Нооруз майрамында көп чакырылам эки жака. 8-мартта. Анан да ойлоп атам, ушундай жакшы күндөргө жазып койсоң, жылына бир 12 жолу чакырылчудай Кудай кааласачы. Ошондо берейин, а? Ana. Тамырларга жылуулук келип кайра, тайнуунандай туйнашып сулар сайда. Ар бир үйгө тартуулап тазалыкты, ар бир жанга колсунда Нооруз майрам. Аллас, 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 сарбаледен алас, эски жыл кетти, жаңы жыл кетти. Жакшылыкка жар бол, кырман толлодан бол. Аллас, 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 сарбаледен алас, сүмеле, сүмеле, сүмеле жеңиле. Жанада, 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 кыргыз элиме. Халкың күтүп кулманып кабарына, жан жукпасын таптаса кабарына. Ак тийектей айылына кел Ноорузум, аппашуна төгүлсүн барына. Аллас, 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 сарбаледен алас, эски жыл кетти, жаңы жыл келди. Жакшылыкка жар бол, кырман толлодан бол. Аллас, 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 сарбаледен алас, сүмеле, сүмеле, сүмеле жеңиле. Акбата, акбата, акбата келгиле. Бакыт экен балбанга, баба дыйканга, жанада, 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 жанада кыргыз элиме. Саманчынын жолундай сабын бузбай, айлар өтүп жыл толуп келди кайра. Ала тоонун ичине айылыма, арылыктын өзүндө Нооруз майрам. Аллас, 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 сарбаледен алас, эски жыл кетти, жаңы жыл кетти. Жакшылыкка жар бол, кырман толлодан бол. Аллас, 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 сарбаледен алас, сүмеле, сүмеле, сүмеле жеңиле. Акбата, акбата, акбата келгиле. Бакыт экен багбанга, баба дыйканга, жанада, 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 жанада кыргыз элиме. Сүмеле, сүмеле, сүмеле жеңиле. Акбата, акбата, акбата келгиле. Бакыт экен багбанга, баба дыйканга, жанада, 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 жанада кыргыз элиме. Жанада, 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 жанада кыргыз элиме. Чоң рахмат. Абдан жакшы, Нооруз майрамына карата абдан жакшы болду. Рахмат, Майрамбек агай, бүгүн ушул жалпы 7-чи каналдын эфиринде жалпы чыгармачыл инсандардын катарында биздин бир ооз сөзүбүздү жерде калтырбай түз эфирге келип теле көрүүчүлөр менен түз эфир аркылуу байланышып, бүгүнкү майрамдык кечеде чоготуруп, алардын көңүлүн көтөрүп, жан дүйнөсүн байытып бергениңиздерге чоң ыраазычылык билгизели. Мынакей биздин көрсөтүүбүз дагы жалпы ушул сиздердеги коноктор менен соңуна чыгып бараткандай, бирок ошонун алдында дагы сиздерди чыгармачыл инсандарыбыздан, жалпы кыргыз элинен өз оозуңуздардан куттуктоо угалы. Катарынан келерсиң, кенже айтса. Бардыгыңыздардын бүгүнкү Нооруз майрамыңыздар менен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Негизи кыргыздын жаңы жылы деп коет, бул бизге гана тийиштүү. Чынында мына жыл жаңырып атат. Майрамыбыз жакшылыктын жылы болсун, оору сыркоодон алыс бололу, ушундай эле кай жерде болсун эле ыр күлкү шаң бөлөнүп турсун.
бири-бирибизге болгон адамдардын пейилибиз түз таза ушу жакшынакай бир чыргалчылык жашоодо жашайлы. 7 каналга болсо жалпыңыздарга ийгилик каалайбыз. Майрам боло берсин, майрамыңыздар менен, дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Рахмат, айтканыңыз келсин. Эми эмне дейбиз? Азаке, жетиңер 14 болсун дейм. Бизге бир 3 мүнөттүк жакшылык кылсаңар, Кудайдан 9 болуп кайтсын. Мен тайнем айтчу эле да. Ошол Норуз майрам күндөр окшойт бала кезде, ушинтип айтчу да. Ошол күн түн теңелип, баягы жер жарылып, көк чыгат. Ошол күнү көчөгө да эл көп чыгат. Анан элдин ниети, көңүл пейили жакшы болот, сөзү дагы төп чыгат, бири-бирине төп келишет. Депчи, анан негизи айтарым ошол ниет оңолсо, ички дүйнөбүз оңолсо, анан кичине караңгылыктан чыгып, кайдыгерликтен чыгып, анан өзүбүздө дагы бар экен кемчилдик деп ошону кошо билип, бирөөнүн мындай жамандыгын жашырып, жакшы нерсесин ашырып койсок, бул абдан жакшы нерсе. Бакыт десе, менин ошол билгеним, бакыт деген бирде шаттык, бирде муң. Бактылуу ал тек көткөрбөй түндөрүн бакыт издеп азаптанса кимде ким дейт. Элибиз көбөйсүн, журтубуз көбөйсүн. Албетте 7 канал менен болуңуздар.